Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Жылан баккан аял» аттуу романынын 2 китебинин 6 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписация баскычын басууну унутпаңыздар. Азаматтын машинасы менен райондук ички иштер бөлүмүнө келген ал кырсыктын биринчи күбөлөрүнөн болушкан патрулдук милициянын 3 кызматкерин чакырып, бул тууралуу сурады. Алар патрулдук кызматтарын аткарып жүрүшкөндөрүндө Төш булак айылынан чакырык түшүп, ал жака баратышкандарында жолдон чыгып бакты сүзгөн машинаны көрүшүп, андагы эс учун жоготкон кишини сыртка алып чыккандарын билдиришип, мазмуну коёндой окшош түшүнүк кат жазып беришти. Ал эми тигил чакыруу боюнча тоо түбүндөгү үйгө баргандарында аялды коркутуп тоногон киши качып кеткенин айтышты. Чынында алар үй ичиндеги чуңкурга уруксаатсыз куюлган бетон жөнүндө билишчү эмес. Дубаш ал түнү Назарбекти тез жардам алып кеткенинен кийин булардын машинасы менен ооруканага кайтып келген болчу. Алиги Төш булактан келатып капыстан күбө болгон кишинин Азаматтагы номуру боюнча чалып байланышып, алар менен жолугушууну кийинки күнгө белгиледи. Түштөн кийин Азаматтын машинасы менен ал кырсык болгон жерди көрүп, андан ары чет сарайга чыгып барды. Анткени Азамат агасынын 10 тонна бетонду ээлеринин уруксаатсыз ал жердеги үйдүн ичиндеги чуңкурга куйдурганын төкпөй чачпай айтып берген эле. Бул аябай таң калычтуу сезилип, муну кылмыш катары санар санабасын билбей үй ээлери менен жолугушкусу келди. Алар барышкандарында Жипариза сумсайган кебетеде кабыл алып, Азаматты кечээки неме эмеспи дегендей кабак чыдый бүшүркөй карап, качан гана Осмон өзүнүн ким экенин билдиргенде кабагы ачылып, үйгө кирип даамуз тийүүгө чакырды. Үйгө кирүүдөн сылык баш тартып, нанды сырттан ооз тийишээрин айтканда, Жипариза илберинки кыймылдап, ичкери кирип нан алып чыгып сунганда Осмон да суроосун узатты. Мурдагы күнү түнү сизди бирөөлөр келип коркутуп тонуп кетишиптир. Ушул тууралуу айтып бериңизчи. Убакыт канча болуп калды эле? Алар канча киши экен? Эмне буюмдарыңызды же канча акчаңызды алып кетти дегендей. Деп мукактана түшүп, анан шар сүйлөдү Жипариза. Түнкү саат 2ден өтүп калган болчу. Уктап калган экенмин, бир маалда машинанын жакындап келген үнүнөн улам ойгонуп кетип, халатымды кийип, оозду байлаган жипти чечип, сыртка чыга калганымча болбой эле бирөө эшикти катуу серпип кирип келип, мени төштөн ары катуу түрткөндө коркконумдан катуу кыйкырып чалкаман кеттим. Балдарым да ойгонуп тура калышмак болгондорунда жанагы киши катуу кыйкырып кыймылдасак өлтүрүп салаарын айтып коркутту. Мен 2 баламды 2 жагыма алып коркуп жата бердим, деп келип сөзүнө калп кошумчалады. Анан менден акча талап кылып, жакшы буюм издеп үйдү чачты. Менде акча жок болчу. Болсо баарын кармата бермекмин. Үйдөн деле оңчулуктуу буюм жактырган жок окшойт. Ошол анан чыгып кетти, деди ал кылмышкерлердин чуңкурга бетон куюп кеткенин негедир айткысы келбей. Үйдүн ичиндеги казган аңыңарга бетон куюп кеткендерин айтпайсызбы? Деп Азамат кепке аралашты. Ооба, ал ошентип бизди коркутуп жатканда сырттан каркырап шаркыраган эле чоң машиналардын үнү чыгып жаткан. Жарым сааттан өтүп алар кеткендеринен кийин сыртка акырын чыксак, тамдын эшиги ачылып калыптыр. Андагы эс алуу жайынын шаймандарын жүктөп кеткен экен деп барып карасак, аларга тийишпептир. Бирок жашылча жемиш сактайлы деп казып жаткан жертөлөбүзгө толтура бетон куюп кетишиптир. Эмне үчүн? Мында бир сыр бар го дейм. Ошончо акчаларын сарп кылып, ал чуңкурду эмнеге толтурду деп ойлойсуз? Билбейм, бул жаман тамда эмненин сыры болсун? Кандайдыр сыр болсо ошолор өздөрү эле билбесе, биздин күйгөнүбүз ошончо күн казган жертөлөбүздү толтуруп кеткени болуп жатат. Күйөөңүз барбы? Бар. Ал каякта? Ооруканада. Эмне болуп жатты эле? Жылаан чагып жаткан. Жылаан чагыппы? Ооба, мынау жаман тамыбызда жылаан аябай көп. Жертөлөнү казгыча эле күйөөмдө 2 жолу жылаан чакты.
же анда жыландардын өчү барбы билбейм. Таң калыштуу. Негизги күйөөңүз кайда иштейт? Силерде иштейт, милицияда. Милицияда? Күйөөңүз милициябы? Деп жарыша сурашты жигиттер. Ооба, ага эмнеге таң каласыңар? Таң калган жокпуз. Мен ойлогом күйөөңүз дыйкан го деп. Негизи эже бул үй өзүңөргө тиешелүүбү? Деп Азамат бир ойдон улам сурап калды. Жок, биздики эмес. Бул үй менин эжемдики. Ал небересин дарылатканы Германияга кеткен. Анан качан келет ал? Деп жанагы оюнан улам дагы суроо узатты Азамат. Ушул күздө келиши керек. Жакшы экен анда. Эми эже тамды ачып бизге анан ичин көргөзбөйсүзбү? Деди суроосу түгөнгөн Осмон. Көрүп эмне кыласыңар? Үйдө эле үй, деп Чипариса негедир ал жакты көрсөткүсү келген жок. Ошентсе деле көрө кетели, деп Осмон болбоду. Мейли анда, деп ичкери кирип ачкычты алып чыккан Чипариса эки жигитти эски тамды карай баштады. Шипширгеси кайра кагылган кара колпуну ачып, каалганы кенен ачкан Чипариса босогону аттамакчы болуп барып, чоочуй кыйкырып жиберип артка кетенчиктеди. Жылан! Эки жигит алдыга обдулуп, үй ичине көз жүгүртө беришип, төркү бөлмөдөн далезге чыга түшкөн. Адамдар баса берип тапталган топурак үстүнөн бакма жыланды көрүштү. Ал дубашты чаккандан берки 3-4 күн бою ачка жата берип, анан үй ичин кыдырып азык издеп, эми эшик алдына келип калган болчу. Ушул жылан күйөөмдү чагып алган. Жигиттер муну өлтүрүп салгылачы, деп Чипариса кыйкыра сүйлөп, экөө жан жактан чапкыдай айбар издегиче бакма жылан ийрелеңдей сойлоп жерде жаткан өтүктүн ичине кире качты. Ырас болду, эми колго түштү, деп кубана сүйлөгөн Осмон эки аттап үй ичине кирип, өтүктү кончунан буту менен басып, учунан кабаттай кармап өйдө көтөрдү. Эми киши чакканыңды көрөйүн сенин. Жерге чаап өлтүрүп салчы, коркуп атам, бул чыгып кетиши мүмкүн, деди Чипариса артка кетенчиктеп. Коркпоңуз, бул эми чыга албайт, анткени муну мен азыр, деп Осмон өтүктү өйдө көтөрүп, жерге чапчудай болуп келатканда Азамат токтотуп калды. Берчи мага өлтүрбөй. Мага дарылыкка тирүү жылан керек болчу. Мейли анда, деген Осмон өтүктү Азаматка кончун капшырылткан бойдон бере салды. Ырас болду, жыланды кайдан кармасам деп жүрдүм эле, өзү эле табылды, деген Азамат Чипарисага кайрылды. Эже мага бир калыңыраак кап же баштык таап бериңиз. Макул, азыр бул жакты көрүп чыккыла, анан үчөө ээрчишип, топо додолоно үйүлүп турган сол жаккы бөлмөгө киришип, тапталган топурактын кырынан төмөн карап, бетонго толгон чуңкурду көрүштү. Таза кызык болуптур. Сиздер муну кассаңыздар, алар түндөп келип силерди коркутуп бетон куюп кетиштиби? Каяктагы кызык, эптеп казып алган немебизди көмүп салгандары жакшыбы? Бул кылмыштар үчүн алар жооп бериштери керек. Ошон үчүн бул жака териштирип келип атпайбызбы же? Бирок мен бул кылмышпы же эн баштыкпы биле албай жатам. Канчанчы статьяга алып барып такайын билбейм. Ал эми муну жасагандар оңой эле табылып кармалат. Андан камсанабаңыз. Үйүмө кирип коркутуп тоногонго аракет кылгандар үчүн эле соттолуштары керек. Мен муну жөн койбойм. Эже ошончо канча метр казылды эле бул чуңкур, деп Азамат сөздү башка жакка бурду. Билбейм, күйөөм эле билбесе, казып жеткени калган болчу. Ал дагы жексур жылан чагып албаганда. Эмнеге казып жеткени калды эле күйөөңүз, деп Осмон Чипарисаны байкабай айтып алган сөзүнөн кармады. Жетейин деген тереңдигине да 7 метр казайын деп жаткан, деп Чипариса сөзүн оңдоп кетти. Канча терең казса жертөлө ошончо жакшы болот турбайбы? Билбейм, мында кандайдыр бир сыр жаткансыйт. Болбосо ушунча бетонго акча сарптап, тетигинден бери келип өз билгендерин кылып куюп кетишпейт эле да. Эже, бул жерден силер кенч издеген жок белеңер, деди Осмон капысынан эле. Бул күтүүсүз суроого Чипариса менен Азамат бирдей селт этип чочугандары менен сыр алдырбаганга аракет кылышты. Каяктагы кенч, андай жомокторго биз ишенбейбиз. Болдубу? Көрдүңөрбү? Чыгалыбы? Деди анан жактырбаңкы түрдө шаштырып. Сыртка чыккандарында Чипариса боз үйгө кирип кетип, ундун бошогон ак кабын Азаматка алып келип берди.
Ал каптын ичине өтүктү салып, бир колу менен такасынан кармап, ылдый каратып туруп, кончунан экинчи колун тартып алганында жылан топ этип каптын түбүнө түшүп калды. Коштошуп жөнөй беришээринде Азамат капысынан эле Жипарезадан сурап калды. Эже, ажы атканыңар каякта эле? Үйдүн ары жагында, нары кашатта. Азыр анда мен бат эле, деп шашыла баскан ал үйдөн нары айлана берип, бута атым нары турган ажы атканага жеткени менен ага кирбестен артына өтүп, обочодогу дүпкүрөй өскөн шыралжындарга жетип, капты акырын жерге коюп, түбүнөн көтөрүп койду эле жылан жерге жылмышып түшүп калды. Ал саамга кыймылсыз жатып калды да, анан боюнан араң айырмаланган башын акырын көтөрүп, кара мончок көздөрүн ирмебестен кадала карап, кара кылдай ичке ача тилин соймоңдотуп алып, ирелеңдей жылып шыралжындардын арасына кире баштады. Рахмат, азизим, ыраазымын сага. Сен болбосоң ата-бабалар кенчи бүтүндөрдүн ач көз колуна кетмек экен. Аталарымдын арбагы колдосун сени. Мен дагы экинчи жылан аттууга кол көтөрсөм Кудай урсун. Ээн эркин жашай бер, азизим, кош бол, деп шарт бурулуп артын карай басканда көңүлү бошошуп, көзү жашылдана түштү жигиттин. Ушул ирмемдерде ал бул ийрелеңдеген макулукка чындап ыраазы болуп, аны ата-бабалар кенчинин чыныгы кароолчусу, өзүнүн колдоочусу катары сезип кетти. Акылдуу адам да болсо, өзүнө кесепетин тийгизгенине, акылсыз айбан болсо да жакшы шарапатын көргөзгөнүнө таң калган Азамат, тигилер шекшип калбасын деп каптын түбүнө бир тоголок таш салып, аны жанагындай эле көтөргөн бойдон жөнөдү. Бул жерде кандайдыр бир сыр бар, деди Осмон машинага отуруп жөнөй беришкендеринде. Менин болжолум боюнча бул тамдын түбүнө катылган кенчти мунун күйөөсү билип калып казганда, сенин агаң ага тоскоолдук кылган окшойт. Сен анын мындай кенч издемейлерин байкаган жок белең? Жок, деп чоочуп сүйлөгөн Азамат Осмондун чындыкты боолголоп койгонуна таң кала түштү. Кандай болгон күндө да бул аялдын күйөөсү ментекени көптү айтып турат. Ошол түнкү окуянын жүрүшүн өзүң болжолдоп көрсөң? Мен жана анын күйөөсүнүн ментекенин билгенимде эле муну болжоп билип койгом. Азыр деген телефондун заманы да. Сенин агаң муну коркутуп, өз ишин бүтүрүп кетээри менен бул катын күйөөсүнө же милицияга чалгандагы, алар ыкчам аракет кылып агаңды шаарга киргизбей тосуп калышкан. Бирок эми бул божомол эле. Аны бышыктоого көп далилдер керек. Ошондо кандай далилдер? Мисалы, булардын ошол түнкү чалышууларын телефон компанияларынан алса болот. Агаңдын алган жараттар боюнча медициналык тастыктамаларга да карап бүтүм чыгарса болот. Аварияга учураган адам менен сабалган адамдын денесиндеги кугалалардын айырмасы болот да, туурабы? Бул далилдерди чогулткуча агаң деле эсине келип, көрсөтмө бергенге жарап калар. Кыскасы күтүшүңөр керек. Убакыт баарын өз ордуна коет. Оңолуп келаткан агаңды жакшылап карагыла. Эгер бул менттер кылмышкер болсо, анын эсине келишин каалашпайт. Сен түшүндүң да, Ооба, деди Азамат. Бул жигит жаш болсо да сергек ой жүгүртүп, өз ишинин көзүн так таанырына ичинен ыраазы болуп. Бирок адам убакытты күткөнү менен убакыт адамды күтпөстөн өз жолу менен кете берет эмеспи? Моюнуна чоң жоопкерчилик артылган Азамат муну жакшы билип, ата-бабаларынын кенчин сактоодо бел чечкенге укугу жок экенин жакшы түшүнүп турду. Бирок Дубашта жөн жатып ала алган жок. Назарбекти жарадар кылып, бирок жайлай албай калганынан кийин ал эсине келгенде айыбы ачылаарынан, мындан улам колуна кишен салынаарынан санаркап турган эле. Анан бул кылмыштагы өнөктөштөрү өздөрүн министрликтин өкүлү келип суракка алып кеткенин чалып билдиргендеринен кийин ого бетер ордуна тура албай калды. Жогору жактагыларда ушундай шек жаралып, мындан соң изилдей келгенде баардык далилдер өздөрүнө каршы иштерине көзү жетип калды. Анын үстүнө байлыгы жетиштүү, өлкө бийлигине аралашып жүргөн Шамыратовдор өзүндөй катардагы менттин түбүнө оңой эле жетишмек. Бул жөн гана убакыттын маселеси экенине ал мент катары ишенип турган.
Дубаштын көңүлүн бул коркунуч канчалык сүйшөлтсө, жер алдындагы алтынга жетпей калуу санаасы менен азгырыгы аны ошончо санааркатып жаткан. Укмуш байлыкка 1-2 кадам гана калганында кайдагы бир жылаанга чактырып алып, ооруканага түшкөнүнө жүрөгү ооруганча өкүнгөн Дубаш эми ал байлыкка жетиш үчүн эч нерседен кайра тартмак эмес. Анын үстүнө убакыт да шаштырып жаткан. Андыктан ал ак халатчандардын каршы болгонуна карабай, ошол эле күнү ооруканадан чыгып, чет сарайга келип, министрликтен кишилер келип болуп өткөн ишти иликтеп кеткенин Жипарисадан угуп, ого бетер камтама боло түштү. Өзгөчө алиги өзүн чаккан жыланды кармап кеткендерин укканда, тескерисинче сүйүнбөстөн ого бетер жинденип кетпеспи? Анткени ал ошол макулукту кармап, андан баардык күчүн чыгарайын деп келген эле. Анан кандай болбосун жер алдындагы кенчке казып жетүү каалоосу күчтүү болгондуктан дароо эле ишке киришти. Эми үй ичинен ага казып жетүү мүмкүндүгүнөн айрылганынан кийин башка жолун издей баштады. 1 айга жакын убакыттан бери ал ушул кенч жөнүндө ойлоно берип, анын канча тереңдикте, кандай жерде, кандай абалда жайгашканын жатка билип, ал тургай элестете ала турган деңгээлге жетип калгандыгынан улам ага сыртынан жана дал үстүнөн казып жетүү чечимине оңой эле келди. Ал тургай бул жумушту мурдагыдан жеңилдетүүнүн дагы жолун ойлоп койду. Мен бул жерде кожоюнмун. Андыктан эмне кылышты өзүм билем. Бирөө бирдеме деп көрсүн, көргүлүктү көрсөтүп коем. Жанагы неме эсине келсе баары бир эле камалганы калдым. Андан көрө алтынды казып алып, өзүм менен балдарымдын келечегин ойлоюн. Көп болсо мага 5 жыл беришер. Ал жактан келгенимде араң эле 50 жашта болом. Андан ары дагы эмне деген өмүр жатат. Алтынга ээ болсом, акчанын күчү менен деле түрмөдөн кутулуп кетем. Ошон үчүн ылдамдашым керек. Кандай болбосун бул байлык меники болушу керек, деп ойлонгон ал көп деле этиеттенбей калды. Көзү ала чакмактап, алтын азгырыгына алдырып койгондуктан эми өзүнүн бул алтынга болгон атаандаштары бар экенин, алар өлкөдөгү түптүү туугандар Шамыратовдордугун этибарга ала бербеди. Жасай турган иши тууралуу Жипариза менен кеңешимишетип, анын коркконуна, этиеттеп иш кылууга чакырганына карабай, жумушту жеңилдетиш жана тездетиш үчүн үйдүн сыртынан 5-6 метрче экскаватор менен каздырып, анан нары жагына кол менен оюп түшүп, алтындын капталынан чыгайын деген чечимге келип, кеч болгонуна карабай шаарга чаап түшүп, таңкы 5те экскаватор жалдап келди. Өзү болсо түн бир убакка чейин жер казчу шаймандарын белендеп, даярдыгын шайма-шай кылып, ал тургай не бар не жок деп мергенчилик мылтыгын да даярдап койду. Эки баласын эртең кыйын күн болот деп эрте жаткырганы менен, өзү далайга чейин санаа менен кыялдарына чарпылышып жатып, араңдан зорго көз илинди. Ошентсе да таңкы 5те туруп, акчасы төлөнүп, буйрутма кылынган экскаваторду күттү. Бирок бул күн канча шашса да зарыктыруу менен башталып, чакырылган экскаватору саат 8ге жакын гана келгендиктен, тургандан бери кыйпычыктап ары-бери басып, чала берип, телефондон гана күчүн чыгарган Дубаш экскаваторчуга мурду менен бир тийип, ал дагы кыялы жаман неме билем жоопту катыра берип, экөө жакалашып барып токтошуп, анан ишти башташты. Анткен менен экскаватор өзү чакан болсо да, көрсөтүлгөн жерди керектүү кенендик менен тереңдикте жарым саатка жеткирбей эле каза салып жөнөп кетти. Эми өз кезиги келгенде Дубаш шымалана киришип, шагдам кыймылдап, алмак-салмак тереңден топурак тарткан эки уулун шыктандыра жумушту бат эле арбытып жиберди. Бул күнү оңдой берди боло күн бүркөлүп, демейдегиден салкын болуп турду. Ошентип түшкө чейин эле 2 метрден ашыра казышкандарынан кийин Дубашка мына жарк этип алтын чыга калчудай сезилип, ар бир чукулу куруп, күрөк сайган сайын үмүтү күчөп жатты. Ан сайын көңүлдөнө иштеп,
Дагы 1,5 метр үңүп киргенинен кийин кенчтен кыйгач өтүп кеттимби деген күмөндөнүү жаралып, ошого жараша иш солгундай түштү. Аңгыча эки жака көз салып турган Жипариса кыйкырып өзүлөрүн карай кандайдыр машина келатканын кабарлаганда, эки баласы тарткан арканга жармашып чыга келген Дубаш боз үйдү карай басты. Бул келаткан Азамат болчу. Ал эбак эле Төш булак айылынын берки башына келип, күдүңдөп жер казып жаткан үй ээлерин көрүп, эми алар ичке бетон куюлуп калганынан кийин кенчти карай сырттан казып киргенин түшүнүп, эмне айла кылаарын билбей бир далай турган соң калп опуза болсо да кыр көрсөтүп коркутуп коюу максатында келаткан эле. «Салам алейкум» деп утурлай тосуп чыккан Дубашка машинасынан түшө берген Азамат кичүү катары салам айтты. «Алейки салам» деп алик алган Дубаш өзүн кызуу жумушунан алаксыткан бул немени кайдан көрдүм эле дегендей кабак чытып бүшүркөй карады. «Эмне кылып жатасыз, эй аксакал?» деп Азамат келген максаты муну опузалап коюу болгон соң суроону дароо эле кабыргасынан коюп: «Эй, эмне кылышты өзүм билем. Өз ишиңди билбейсиңби? Деги сага эмне керек?» Ачуусунан жарылып кетти Дубаш. «Сага алдын ала эскертип коеюн деп айтканы келдим. Сен казып баткан жерде менин ата-бабаларымдын кенчи катылган. Тийчү болсоң оңдурбайбыз. Ушунчаңда казганыңды токтот. Болбосо эмне кылып аласың? Колуңдан эмне келет? Көзүмө көрүнбөй жогол бул жерден. Бул жер, үй жай меники болгондон кийин кенч да меники. Ушунчаңда сыйың менен кетип кал. Кетпесе эмне кылып аласың? Ошондой эле кыйынсыңбы?» деп Азамат мушташчудай болуп өзүнө умтулганда, Дубаш оордунан шарт бурулуп жүгүрө басып боз үйгө кирип кетти да кош ооз мылтыгын кезеги кармап чыга калып ызырынды. «Көзүмө көрүнбөй жогол. Болбосо азыр тамтыгыңды чыгаратам. Бол тезирээк». Ушундайбы? Мейли, согушса согушалы. Өзү тийишкен бала ыйлабайт деген. Эми менден бирди көрөсүң, деди Азамат үңүрөйө тиктеген мылтык оозу канчалык сүрдүү болсо да тайманбай сүйлөп. «Кана, көрсөтчүңдү көрсөт. Болбосо азыр менден бирди көрөсүң. Бол, кыймылда», деп Дубаш азыратып жиберчүдөй болуп мылтыгын ийнине такай салды. «Болуптур анда. Курал менен сүйлөшсө сүйлөшөлү», деп шарт бурулуп машинасын көздөй баскан Азамат кетип баратып дагы да эскертти. «Бул аталарымдын алтынына асылгандар оңгон эмес. Сен дагы бирди көрөсүң». Азамат машинасына отуруп эшигин карс жапканда, Дубаш даң эттири асманды карай атып жиберген мылтыгын дагы да бийик көтөрүп кыйкырды. «Эми дагы келчү болсоң өлдүң». Машина чукул бурулуп, атырыла жүрүп узап кетери менен болуп өткөн окуядан улам селейип туруп калган уулдарына жөндөн жөн эле ызырына кыйкырып алып, казылып жаткан аңды карай жөнөдү Дубаш. «Болгула эй, не турасыңар? Бас иштейли». Ал 7 метрден ашып 8ге чакындап түбү көрүнбөй калган аңдын боорундагы оюктарды тээп, жипке тартынып чуңкур түбүнө түшөөрү менен чакалар калдырап, күрөк чукулуктар тарсылдап иш башталды. Чынында ал кенчтен кыйгап өтүп, чуңкурду дагы 1 метрче тереңдетип жиберген болчу. Эгер ал жана Азамат менен урушуп келгенинен кийин тик казбай чуңкурдун үй жак бетин 2 карышча ою түшкөн болсо, суюк бетон агып кирип, алтын тыйындарды көмүп катырып салган жылан уюгуна барып бир тиймек. Дубаш уюкту туз кислотасын куюп уулаганында Айниса баккан бала жылан сыяктуу сыртта жүргөн жыландар аман калып, эми гана уюк тазалаганынан кийин кайра кирип уялай башташкан. Назарбек үй ичиндеги аңга бетон куйдуруп, суюк цемент жылан уюгуна сууда эле агып киргенинде андагы жыландар сыртты карай качышкан. Бетон уюкту толтурганы менен андан ары жылбай токтоп калганында алиги 10 чакты жылан кирип чыгып бетон токтогон жерге чокмуроктошо жатып уйкуларын улантып уюк кылып алышкан. Бүгүн күн бүркөк болгондуктан сырттагылар да сойлоп келип, айтор бул учурда уюкта жыландар көп болчу. Дубаш тоодой бактысына эмес, шорподой кайнаган шоруна жараша ошол бетонго көмүлгөн үй жактагы кенчтин алдын казбастан, андан саал ылдыйраак жактагы жаңы уюктун тушуна күрөк сайып,
эки жолу омкоргондо ансыз да жакындап келаткан дабыштан чочуп ойгонгон жылаандардын уюгу жарылып кетип, чокмуроктошо жаткан ал макулуктар чуңкур түбүнө өздөрүнүн уйкусун бузуп тынчын алган адамдын бут алдына кулап түшүштү. Күн тийбеген чуңкур түбүндөгү күңүрттүктү казган жеринен капыс пайда болгон бул заардуу жаныбарларды көргөн көзүнө ишене бербей бир чолуй карап алып, чалкасынан кете жаздап, аңдын берки бетине жөлөнү калып, анан шарт бурулуп түшүп келаткан чакалуу жипке жармашып, аң боорундагы бут баткыдай оюктарды тээп, жогору тырмышканча болбой, дубаштын чолок шымы чала жапкан кызыл ашыгынан жоон балтырына чейин жылаандар бир нече жолу чагып жиберишти. «Жылаан, тарт, чакты, өлдүм!» деп жылаандардын тиши баткан оорудан улам Кудайга үнү жети кыйкырган атасын эптеп тартып чыгышкан эки өспүрүм апасын кыйкырып чакырышып, Жипариса абалды түшүнөрү менен ошол эле топурак тарткан жип менен дубаштын эки жоон санынан бекем кан өткөрбөй байлап, жылаан чаккан жерлерин оозу менен соруп, канын түкүрүп, ууну болушунча денеден чыгарганча аракеттенди. Ушинтип мурда да баштан өтүп калгандыктан, жылаан чакканда көрсөткөн биринчи жардамды жакшылап көргөзгөнү менен бул жолкуда да дубаштын денесине кирген уу бир нече эсеге көп болгондуктан, жардам жакшы натыйжа бере албай, жабырлануучу бат эле өзүн жогото баштаганда, айласы кеткен аял тез жардамды күтпөстөн менчик машинасын бир уулуна айдатып, экинчи баласы экөө эки жагынан сүйөп өзү алып жөнөдү ооруканага. Канча катуу барышкандары менен алар көчө тыгындарына кабылышып, бир саатта араң ак халатчандардын жардамына жетишкени менен денесине күчтүү уунун өтө көп киришинен улам кайран дубаш кайтыш болуп кете берди. Жолдо бараткандагы анын башын түшүнүктүү айтып баштап, аягы булдуруктаган жөөлүүгө айланган акыркы сөздөрү аялы менен балдарынын кулагында өмүр бою жаңырыктап калды. «Жаным-ай, жаным жалбырттап баратат. Бул дүйнөгө заар чачкан болбойт экен. Закым болуп баратам. Заардуу жылаан болсо да кол көтөргөнгө болбойт экен. Кечиргин Кудайым, кечир азиздерим, кегиңерди алдыңар. Жамандыкка жамандык, жакшылыкка жакшылык экен. Алтын деген алып тынат турбайбы? Ошондон алыс болгулачы балдарым. Менин шишим толгон болучу. Жазаландым, чала болот мага. Жарык жашоом-ай, жөн жашап жүрө бербей. Кечир мени Жипаш, кечиргиле балдарым. Кош болгула, ач көздүк кылдым. Силер кумурсканында бутун сындырбагыла. Мен болсо баратамын. Мунарыкта колдон тартып, арттан түртүп баратат. Көрүнбөй калды. Калдайган бирдеме? Жок, караңгылык. Жаным-ай, жаным какшап муздап баратат. Кечиргиле.